Мен Жалал-Абад обласынын Шахсы районунан Жаңжол айылында жашайм. Үйүңүз качак? Менин жолдошум 2012-жылы Россияга, Москвага иштегени барып каза болуп келди. Ошо андан 4 жыл арадан 4 жыл өткөндөн кийин ошо Өмүралиева Токтоган деген эжеге жолугуп калып, ушун жолдошум Россиядан каза болгон эле десем, мага тиги документ тапшырып, өзү Россияга барып, Россиянын депутаттары менен жолугушуп, балдарыма 6 балам бар эле, 6 балама акча чыгарып берди. Тамым жок эле, там салдым. Эми дагы чыгарган акчасынан ушу чогулган 80 канча миң сом да турат. Эми доверенность алып бер, доверенность менен ала турган экен, алып бердим. 3 айдан бери пенсиясын алып атам. Биздин Кыргызстандын акчасынан 6 балам, экөөсү 18ге чыкты, 4-өзүнө 6 миң Кыргызстанга которулгандан 6 миң сом акча алып атам. Рахмат ошо Токтайм эжеге. Менен башка да канча адамга жардам берип атат. Ошо Кыргызстандын бизге окшогон ошо жетим жесирлерге жардам берип атат. Рахмат Токтайм эжеге, ден соолугу болсун. Ошо элдин керегине жарап жүрө берсин. Ошо жетим жесирлерге чыгартып берип, кайрылып жүрө берсин. Рахмат, мен дагы сөзүмө улап койсом, ошол Булганбай деген 2012-жылы өтүп кеткен экен. Андан бери 6 жыл өтсө дагы ошол эжекенин үйү жок экен, 6 баласы менен деп одноразовый компенсациясын берип, анан пенсиясы 89 миң сом акча алып турат. Пенсия токтолуптур, жакында пенсиясын алып келип берем. Калганын өзүнө которуп койдур эле, мына айына 3 айдан бери 6 миң сом пенсия алып атат. Ошондой эле Ак сууда дагы бирөөнүкү бар, Дүйшөбаев Сөкү деп коет, ошонукун эме кылып атабыз. Башкаларга да чыгарып берип атам, жетим жесирлерге чыгарып берип атам. Не дейбиз, ушу тапкан, салган үйүңөр куту баракалуу үй болсун, дайыма жакшылыктар болсун. Мен сыймыктанып айта алам, чтобы мен үй салып бердим дегенде кылып айта алам. Москвада элдер айлыгын ала албай жүрсө, мына биз бир барганда бир чамалап акчаны алып келип, мына ушуларга үй салдырып беребиз. Кудай кааласа